Адам баласынын негизги органдарынын бири болуп, бөйрөк экени баарыбызга эле маалым. Ал эми бүгүнкү күнү дал ушул бөйрөгүнөн ажырап, гемодиализ аппаратына жатып калган жарандар күн санап өсүүдө. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду Сокулук районунда жайгашкан Камышановка айылынын тургуну Мырзамедин Азизов аттуу жаранга барып келди. Бул Мырзамедин мекендешибиз бөйрөгүнөн ажырап, 5 жылдан бери гемодиализ аппаратынын жардамы менен жан улап келет. Гемодиализге барбай колсом, бунда суу толот экен да, мача чыкпайт экен дагы. Мачанын канча проценти 20% чыкса дагы, калган 80% бул жакта канга аралашып кетет экен. Кан менен бири болуп калат экен дагы. Ошонтип анан шиши баштайт экенсиң. Шиши баштап анан адышка пайда болот экен. Адышка пайда болуп анан ошонтип анан көөлү бара бербесең, мен 3-4 жолу ушундай акча таппай калып, барбай коюп, ушумдан кетип, ушинтип мажбур алып барышкандар. Негизи мен бүттү жададым деп ушинтип барбай коюшкам да, акча таппайчы. Андан кийин анан мажбур ушумдан кеткенден кийин бу жакта дос балдарым келген экен да ошо күндөр. Ошо күнү бар деп дос балдарым ушинтип айтып аткан. Анан мен ошентип барбайм, мынау деп отуруп, ошентип анан ушум кетип калган да бул жакта дагы. Ушул жаткан жеримде. Ошонун анан досторум алып барышыптыр да. Алып барышып анан гемодиализге коюшуп анан араң дагы өзүмө келип турсам ошондо турам. Гемодиализде дагы эле ошондо турам. Ошонун негизи жадап кеттик да. Ушундай кыйынчылык болду. Бул ооруган адам өзү билет экен да ушундай. Ошо кыргыз элиме кайрылып кеткеним себеби эле ушинтип эле ооруп жүрө бербейин, эми немеңиздер болсо, аябагыңыздар, жардамыңыздар болсо деп ушинтип кылып аткам да. Ошо сиздерге кайрылган себебим эле ушул. Кичине жардам берсеңиздер, мына буюрса, өзүм бир тууган байкем немесин берем деп атат. Бөйрөгүн берем деп ошентип азыр ошого жөнөп атабыз. Буюрса иншалла, эгер колдоңуздан келсе, кыргыз элим силерден сураныч. Сиздер ушинтип кичине жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушундай оору кыйын экен, ушундай кыйналып калдык. Ошондон жакшы болсок деген ой бар эле бизде дагы, ушинтип жакшы болсом деп ушинтип кылам. Мырзамедин мекендешибиздин бир кызы бар. Күнүгө кызы менен китеп окуп, жомок айтып берип, аталык мээримин төгүп келет. Бирок бул оорунун айынан кызы атасыз калабы деген ой жүрөгүн эзип келет. Ал эми бир туугандары Мырзамединдин сакайып кетишине болгон аракетин жумшоодо. Эми бул иним мына 5-6 жыл болду. Башынан баштаганда эле ушуну менен кошуп өзүм чуркагам. Баары Минздравга, баары өзүм. Бул инимдин башыда малы, уй, кой болгон. Бак ушундай ооруп калып, баары ушундай эмелерге кыскасы малы калбады. Бир мындайча айтсам, бир мунукул эмес, бизден деле кетти. Азыр деле аракет кылып иштабыз. Мисалы, мечиттерде имамдарга кайрылып атабыз. Имамдар, элге рахмат, эл дагы жардам берип иштат. Бул иним мисалы семьясы бар, өзү жумушка жарабайт. Семьяны деле алдыга тартып жылдырыш керек. Дагы чоң рахматчы туугандар, эли журт жамча жардам берип, ошон менен байкуш ушинтип күн улантып келатат. Урматтуу кыргыз элим, мына ушу иним 5-6 жылдан бери ушу бөйрөктөрү иштебей, бир күн үйүндө эс алат, бир күн барып аппаратта 5-6 саат жатып, ошентип жашоону улантып келишти. Урматтуу кыргыз элим, эгерде эме кылсаңыздар, ошого кичине жардам кылып, биз деле ушуну бир жерге апарып, бир чет эмелерде колдон келишче эме кылып туруп, алмаштырып, ушул деле семьясы менен жашоону улантса, эгерде эме болсо кичине жардам кылып койсоңуздар жакшы болот. Алла баарыңыздарга ыраазы болсун. Алдын ала айтып коеюн.
Ментип 5 жылдан бери гемодиализ аппаратынын күчү менен жашап келген байкесин көргөн инисинин жүрөгү сыгылып, кандай жол менен сакайтсак деп турган кези өздөрүндө бөйрөктү алмаштырууга керектелүүчү акча каражат болсо, ментип элге кайрылбайт экендигин, аргасыздан кайрымдуу кыргыз элине кайрылып жатканын Мырзамидиндин бир тууган иниси айтууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Силерге кайрыламын себеби ушу байкем ушундай ооруп атат бөйрөк. Ошонун операция кылыш керек болуп атат. Ошондой кыйналып жүрөт көп жылдан бери. Ошо кайрыламын себеби өзүбүздүн колубуздан келбей, айласыздан кайрылып атканыбызда, эгер өзүбүздүн колубуздан келгенде ушул нерсени өзүбүз жасамакпыз же элге кайрылмак эмеспиз да. Ошон үчүн сураным элибиз, сиздерден сураныч, ошо байкеме жардам берип коюңуздар. Ошо $16.000 экен, ошол операцияга. Ошо операцияга ушунча кетет экен. Бул видеону көрүп жаткан ар бир жаран, урматтуу көрүүчү, Мырзамидиндин ментип башка түшкөн оор абалында сиздин колдооңуз керек. Кайдыгер карап өтүп кетпестен кайрымдуулук ишине себепкер болуп калыңыз. Мындай оору биздин башка келбейт деп эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Андыктан келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды көрсөтөлү.